Милиционерди сабап өлтүрүп, сөөгүн дарыяга агызып жибергендер кармалды. Ош облусунун Алай районунда 32 жаштагы милиционерди уур токмок алып өлтүргөн 3 киши кармалды. Алар 54, 31 жана 32 жаштагы аталган районун Будалык айылынын тургундары экени аныкталды. Ошондой эле кармалгандардын бири буга чейин Орусияда каракчылык беренеси менен соттолгону белгилүү болду. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргендей, окуя 27 январда орун алган. Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери окуя болгон күнү кечки саат 21:00 жумуш убактысы бүтүп үйүнө кеткен. Алгачкы тергөө амалдарынын жүрүшүндө белгилүү болгондой, маркум жумуштан кийин туулган күн белгилеп отуруп досторуна барган. Ал барган учурда спирт ичимдигин ичип отурушкан болот. Мас абалда сөз талашып, мушташып кетишип, кармалган шектүүлөр көптөп маркумду сабап салышкан. Ал каза болгондон кийин кылмыш изин жашыруу үчүн денесин автоунаага салып, Гүлчө дарыясына агызып жиберишкен деп билдирди Ош облустук ички иштер башкармалыгынан. Милиционердин сөөгү эртеси күнү табылып, кароо жүргүзгөн учурда уур токмоктун белгилери табылып, киши колдуу болгону аныкталган. Булак Клооп KG. Абактарга чейин тараткан, Ошто баңгезат саткан аскер кызматкери кармалды. 30 жаштагы аскер кызматкери гашиш сатып аткан учурда колго түшүрүлгөн. Иликтөө учурунда 2 облуста, анын ичинде абактарда тыюу салынган затты таратып жүргөнү белгилүү болгон. Ош шаарында аскер бөлүгүнүн кызматкери баңгезат сатуу каналын уюштурганы аныкталып кармалды. Бул тууралуу ИИМдин баңгезаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы билдирди. Ага ылайык 30 жаштагы аскер кызматкери 27 январ күнү өсүмдүк баңгезатты сатып жаткан учурда колго түшүрүлгөн. Соттук химиялык экспертизанын корутундасына ылайык алынган зат 7 граммды түзгөн гашиш деп табылган. Мындан тышкары кармалган адамдын Ош жана Чүй облустарында баңгезат таратып жүргөнү аныкталды. Ошондой эле абакта жазасын өтөп жаткандарга да тыюу салынган затты берип жүргөнү белгилүү болду деп айтылат маалыматта. Учурда сотко чейинки иликтөө иштери жүргүзүлүп, кылмышка тиешеси бар башка адамдар дагы аныкталып жатат. Булак Чындык KG. Депутат Жолдошбаевдин машинадагы одоно жорого. Милиция окуянын чоо жайы тууралуу. Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин унаасы жол кырсыгынан кийин айып короого киргизилди. Бул тууралуу Бишкектин Кайгул күзөт милициясынан билдиришти. Жол кырсыгы Тимирзаев жана Чокморов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жерине милиция кызматкерлери барган. Lexus 570 үлгүсүндөгү унаанын 1991-жылкы айдоочусу Чокморов көчөсү менен чыгышты көздөй бара жатып, Мерседес автосу менен кагышкан. Андан кийин жолдун четинде токтоп турган Honda Accord унаасын сүзүп алган. Lexus унаасынын айдоочусу окуя болгон жерден кетип калган, бирок бир нече убактан кийин кайра кайтып келип, жол кырсыгы тууралуу 102 кызматына кабарлаган дешти милициядан. Жабыркагандар жок, унаалардын бардыгы айып короого киргизилди. Материалдар тергөөгө жөнөтүлдү. Булак Спутник KG. Кеп дос боло албаган сенде. Ырчы Бактыгүл Бадыева суроо жараткан билдирүүлөр курбусу тууралуу экенин айтты. Ырчы Бактыгүл Бадыева Инстаграмдагы баракчасына суроо жараткан билдирүүлөрдү калтырып, мага үй бүлөмө бир нерсе болсо жакындарым күнөөлүүлөрдүн сүрөтүн, менин катымды жарыялайт деген ырчы көпчүлүккө табышмак болуп жаткан билдирүүсү тууралуу кыскача түшүндүрмө берип, болуп жаткан ишке досунун тиешеси бар экенин айтып чыкты. Көңүлүмдү жакшы сөздөр менен көтөрүп, колдоо көрсөткөнүңүздөргө таазим этем. Үй бүлөм тынч, жолдошума эч кандай тиешеси жок. Бизде баары жакшы, Кудайга шүгүр. Буга чейинки билдирүүлөрүм менен сабырымды чектен чыгарган, жанымда жүргөн дос кейпин кийген, жан дүйнөсү жарды бир айым жөнүндө болчу. Достун дагы досу болот деген сөзгө эми ынандым. Кеп жүрөгүмө жакын кабыл алып, сендейди дос кылган менде эмес, кеп дос боло албаган сенде деп жазат ырчы. Булак Супер KG.